Тактоо иретинде эле Жибек Курманбековна сизге суроо. Ошо 7 сомдон 20 сомго көтөргөндө жалпы канча акча талап кылат экен? Эсептеп көрдүңүздөрбү? Нурсултановна, биз азыр эсептелебиз. Анткени 1-сентябрда уже контингент өзгөрөт, ошого жараша толук эле эсептелели деп атканбыз. Бул жерде жана Сүймбек Абдуллаевич да айтып кетпедиби? Баягы бийик тоолуу райондордукун ошонун баарын эске алып эсептеп карашыбыз керек да. Азыр эсептей элекпиз. Азыр мен образование менен иш алып баргандабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Надира Санташевна, сизге суроом. Мынакей өткөн бунун сурабы койгондагы туура эмес болуп калат деп ойлойм. Анткени деген өткөн жумада мынакей соц тармактарда видео таркабадыбы, аябай резонанстуу болупчу. Сузакта бүтүрүүчү жана чындык ачуу чындыкты айтып, кайра эртеси күнү ал жигитти буну пранк деп айтып, опровержение бердетти да. Сиздин оюңуз, жеке оюңуз бул боюнча кандай деп ойлойсуз? Ошо Сузак районунда Благовещенка деген айылда Гайдар атындагы мектеп бар. Анан биз дагы ошол окуучубуз ошондой билдирүү тараткандан кийин ошол мектеп жөнүндө көбүрөөк маалыматты алып, эмне болгон кырдаал болду экен деп аябай алектендик. Мен өзүм ошо Гайдар мектебине барып, министрликте иштегенге чейин мугалимдерге квалификациянын жогорулатуу курстарын өткөргөм. Ошон үчүн ал мектепти аябай жакшы билем. Анан ар кандай абалдагы деңгээлдеги мугалимдер иштейт. Ооба тажрыйбасыз жаштар дагы бар, тажрыйбалуу дагы бар. Анан эми ошол мектептин бүтүрүүчүсү эмес болсо дагы, бирок ошол мектепте көп жыл окуптур ал бала. Анан келип өзүнүн оюн айтканына биз эч кандай деле мындай каршы капа болгон жокпуз. Анан болгону ошол агай эжелери менен бир буга чейин бир маектендиң беле, кандайдыр бир көйгөйлөрдү көрсөң буга чейин бир аракет кылдың беле деп эле сүйлөшөйүн дегенбиз. Ошо пранк деген биз да түшүнбөй калдык. Эмнеге андай болду экен? Биз анткени ал районго чалып эле эмне болду, ошол мектеп менен иштегиле. Эгерде директору анча мындай баягы өзүнүн милдеттерин туура аткарбаса, келгиле күчтөнтөлү, карап көрөлү, кандай бизден жардам керек, балким жанагы квалификацияны жогорулатуу жакшы бир күчтүү кадрларга тарталыбы, чын эле ушул көйгөйлөрдү талкуулап карагыла. Бала айткан бул эч кандай бир мындай жаман бир терс кабыл албаш керек. Ага туура мындай анализ кылыш керек. Чын эле кайсы көйгөйлөр бар болсо ошонун үстүнөн иштеш керек. Көйгөй жок болсо анда көрөлү. Ошол видео чыккандан кийин ошол мектепке барып, мектептин директору менен сүйлөшүп, ошол эле айткандай мугалимдер менен сүйлөшүп, мындай бир иш жүргүзүлүп атабы? Чындап эле ошол мугалимдер окуучулардын көзүнчө тамеки тартып дегендей, же болбосо спирт ичимдик эле болуп сабак берүү деген. Ошол жөнүндө текшерип атасыздарбы, карап атасыздарбы? Ооба, ошону пландаштырдык. Барып жаамат менен азыр планда бар ал, э? Ооба. Себеби мен буну сурап аткан себеби дегенде, биз азыр айтып атпайбызбы? Ал бала аякта окубаптыр деп, же болбосо ал жигит айтып атат. Жок, ал окуган, анан аягында кандайдыр бир себептер менен мен барып өзүм тактамайча азыр айтпай эле коеюн, туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Окуптур, анан аягында жанагы башка үчүнчү чейректен которулуптур да бала. Надира Санташевна, ошон үчүн барып келгенден кийин анан айталы да эмне болду экен. Бул жигиттер деген чындап айтканда аябай катуу коркутуп коюшуптур да. Телефон чалсак, телефондон да айтты, мен байланышпай эле койчу, мага аябай катуу давление көрсөтүп атат депчи. Бул мугалимдин, директордун атынан эмес, ошо жергиликтүү бийликтин да эмеси бар экен да. Ошол себептерден сиздерден сураныч, чындап айтканда өзүңүз айтып атасыз, туура бул кандай ачуу чындык болсо дагы, пранк болсо дагы, анда дагы жана орусча айтып коет эмеспи, доля правды есть дегендей. Биз аны деген ал баланы коркутпай, үркүтпөй, наоборот ал балага поддержка берип, ошол мугалимдердин үстүнө, ошол директорлордун үстүнө бир карап иш жүргүзүүнү алып барсак жакшы болот эле да. Анан мен дагы ошо айтып атасыз, азыр ишенем, план жүргүзүп атасыз, барып келгенден кийин да ошонун чечимин бизге бир айтып койсоңуз. Ооба, сөзсүз.